Мық тақаны сақтайды. Тақа тұяқты сақтайды. Тұяқ тұлпарды сақтайды. Тұлпар ерді сақтайды. Ер елді сақтайды. Ел жерді сақтайды. Садыр Жапаров. Келечекке қызмат бүгінден башталады. Айланайын, сен Кыргыз елінің бақтағал айына жаралған Акжолтой президент болғын. Эми мен көйгөйім, şu коррупционерлерді жоғату жөнінде да қиын. Şu күрешвел атабыз, қайра қысқарбай әлі коррупционерлер көбет отыр. Темірдей тартып керек. Темірдей тартып болмайынша Қытайдың тартып керек. Мысалы үшін мен ойымша, бір-екі коррупционерді миллиондан ашқан жегендерді. Ақырын әлі елдің алдына шығарып, ақ үйдің алдынан әлі Қытайдықындай қолы бұтын кесіп таштаса, қоқпай менің қолымды кесет деп тұрышы екінші бетпейтеледі айланайын. Айланайын. Андан башқа, бұл ел ағарту жағынан мектептердің саны көбейді, оқу жайлардың саны көбейді. Илгері бір еле гимназия болды, Лейлин ғана гимназияны бүткен. Мектептің бардығы гимназия, лицей болып қалды. Сапаты жоқ. Шул жағына көңіл бұрсаң айланайын. Тап-тақыр білім жағынан сапат жоқ. Çünkü оқу жайы илгері біз оққанда жетелі оқу жайы бар ол Қырғызстанда. Ошол эле кадрлар жағынан ошол эле камсыз кылчу. Оқу жайындағы билим сапатына көңіл бұрсаңыз деймін да. Анан дағы бір мәселе айтып өтейін. Эми жанагы кумандуулук деп аттылы кумандуулук менен бүттүк. Мисалы үчүн өлүм жасасын алып таштады. Bir ele kişi günөөсүлө bir 6-7 kişini öldürüp atar. Öldürüp koygondur var. Je olmasa günөөсүлө özüne karşı kızın je olmasa balikat sorttuğanlar. Şu gavur çoğun jasa veriş керек daydan. Ошону тагы элдин алдында бетин ачып туруп момундай деп акмактайды. Şu жагын bir эсиңе алсаң ал дейт, айланайын. Эми дагы айтарым ушу sen атаң Усуалип дин жолун жолдоп, Разакдын жолун жолдоп ак жолун ачып жакшы о менин ишиң оңолсун бактыбал болот. Рахмат ата, рахмат. Рахмат айтканыңызга. Ассаламу алейкум. Сабыр Нуркожоевич. Мен сизде жанагы түштүктөн шайлоодон көрүп аттык. Бир айыл айтты го. Красавчик Нуркожоевич болуп кетет. Көрсө красавчик физкультураны бүткөн биздин өзүбүздүн коллега экен. Ошон үчүн эмди эле баягы денеси чың анан жакшы дедик. Ошол сизди дагы физкультурныйдын балдары деп кояктын бүт баары биз сыймыктанып атабыз. Рахмат. Эми биз спортсмендер чыккандан кийин спортсмендердин көйгөйүн айтайлы деп келдик. Биздеки мындайда сиз келгенде азыр коррупция, реформа кылабыз деп келдиңиз. Бизден кыйын билген коррупцияны спорттун арасында билбейт эчким. Сиздер билесиңер, канча президент болду, президенттин жанында жанагы советник дегендер болду. Бүт баары ичерилер, чычарлар, же болбосо бет карарларда бирөө келип айткан жок. Ошонун бүт баары президенттин жанына келгенде тескери сөздөрдү жеткизип алышты да. Себеби деген алар өздөрү иштебеген, өздөрү билбеген, көйгөйдү билбеген кишилер отуруп аткан. Мен сизге эметерим, жакшы бир өзүңүздүн жаныңызга спортко сизге советникти алсаңыз, келип түз айткан, курч айткан, эл Кыргыз элинде эмне болуп аткан. Себеби мына биз жанагы чыгып жигит сүйлөбөдү. Бизди кетир. Ошонун арасында мен жана эмгек сиңирген машыктыруучу да чемпион бир даярлаган киши бизди кетирген. Мына эл бүт бар билет болуш керек. Жанагы биз аны мынтип койдук. Мына 5 жолу, 4 жолу митингге чыктык, мирный деп. Биз күч менен чыгаккан болбойт, мыйзам менен деп да. Телевизорго чыктык, АКПСке чыктык. Бир Кудай жалгап келип туруп, бир маданий революция болуп, мына биз ушул жерге келдик дагы. Жана бир сокен алып кеттирдик. Мен өзүм площадька чыгып кыйкырдым эле. Спортсмендердин атынан соке кетсин, жегич, ичкич. Бул өңүнөн башка эчтекеси жок депчи. Садыр келсин деп. Биз келе калып туруп, бир ошол жерде жанагы директор бар. Спорт школунчу. Айбур Өлбөсхан болду. Ошо революция күнү барсак качып кеткен. Анан кийин мактанып чыгыптыр. Биз ошондой мыйзам менен кылалык десек, мыйзам болбой атат да. Себеби ал ичкич, жегич. Мына мынакей спорт школго өтө турганда
$1000, $2000 чейин жана взятка алып коюптур. Билем, Алып атат. уккам, Билесиз, билем. укпасаңыз, Арыздар келип түшкөн элдин бүт албайт. бар ушундай катуу болуп неме атат, ошону биз ала албай атабыз. Себеби күчкө салалык десек, биз мыйзам менен Садыр Кожоевичке реформага жардам берели. Коррупцияларды жоготолу деген неме менен биз турабыз да. Себеби биз мыйзам менен деп мына биз телевизорго чыкканда айтканбыз. Өзүбүз кең алуулуу, здоровый болуп турсак дагы биз ошо мыйзам системеге барбайбыз деп сөз бергенбиз. Мына сиз келгенде Кудай жалгап бир маданияттуу революция болду. Мына могу жерде кыргыз эл кылды. Биз сизге ишенип, казыр эме кылабыз. Ошон үчүн баягы айтып атабыз. Революция болгон маданият революциясы спорттун коррупциясын биз түшүнөбүз. Биз билебиз. Ким жеп атат, кимден. Бизде мисалы вольный борьбаны айталы. Бизде вольный борьбада легионер деген пайда болгон. Кыргызстан жигиттери дал келип турса, мынакей мен силерге бир айтып кетейин. Бирөөнүн аял деген атты. Тетиги Якутияныкы. Ат аял экен, аял деп алып атат. Экинчиси Мусаев деп алып атат. Ингуш экен. Казыр деген тетиги биздин жээнибиз Бурят экен деп коет. Эмнестигиз апасы кыргыз экен деп анап келди. Кыргызстандын вольный борьбасы казыр спорт жок. Легионерди алып келип алып туруп, ошолордун акчасы менен азыр эме көрсөтөт. Алар көрсөткөндө кыргыз көрсөтүп айтылбайт. Мен сизге ошолордун бүт баарын бир эметип келип, коррупцияны эгерде сиз биз каттыштап кетебиз сизге, эгерде ошо коррупцияны ким кармаш керек? Эмне реформа кылыш керек дечи болсо, совет болсо биз колдон келиши биз бергенге биз даярбыз. Реформага биз. Рахмат. Мен жана сөзүмдү айтып өтпөдүмбү? Кайсыл жерде кандай кемчилик болуп атат, ошонун жолун бая таап, кемчиликти оңдоп кетиш үчүн ачык айткан адамдар эч качан куугунтукка алынбайт деп. Андан сырткары мына коррупция боюнча бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөр бар, дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрдү. Аларда деле ошо 30 жыл мурун, 50 жыл, 60 жыл мурун коррупция болгон да. Өнүкпөй, коррупциянын кесепети болгон бир топ тийген мамлекетине. Ошондой элдери мен азыр мамлекеттин атын атабай эле коеюн ошол. Бири-бири менен өзүлөрү күрөшкөн коррупция менен. Мисалы кошунасы коррупцияга аралашып атса, өзү токтоткон, өзү токтото албаса укук коргоого берген, органдарына берген. Уурулук кылып аткандарды колго чапкан, ачык айткан, бир тууганы болсо да, кошунасы болсо дагы деп. Коррупцияны бир киши тамырын кырка албайт. Ага сиздер да жардам беришиңиздер керек. Ошону кайсыл жерде коррупция болуп атат, ким ага аралашып атат, ачык алып келип кат жүзүндөбү же ооз экиби доказательствосы менен алып келип бергиле, силердин чекеңерге бир киши чертпейт. Ушу коррупциянын бетин ачып бердиң деп. Буга мен кепилдик бере алам мына. Эгер деле менден ылдый бирөөлөр ошондой кылып чекеңерге чертип, сен менин коррупциямды ачып салдың деп дагы башка чиновниктердин катышы болсо, мына Кудай берген азыр интернет турат го. 1 саатта Кыргызстандын булуң бурчуна чейин жеткирип атпайбызбы? Кандай гана маалымат болбосун мына. Ошон үчүн эч коркпоңуздар. Кайра тескерисинче жардам бериңиздер ошондой аралашып атканга. Жанагы спорт школунун директору боюнча мына 2 арыз келип түштү, 2 арыз. Бирок өткөн чак болуп калат экен. Баягы былтыр, анан быйыл баягы спорт школго балдарды алып атканда $1000 алат экен ошо ар бир баладан. Эми кантип ошол окат болсун ушул жерде $1000 ай. Тиги алыскы Алайдан келгенде мисалы каяктагы $1000 андан? $1000 жок, кетет башка татыксыз бир эптеп-септеп бир байкушту алат. Мына биздин спортубуздун да өнүкпөй аткан ошондон да. Жакшы спортчулар чыкпай атканда ошо кесепет ошондон болуп атпайбы? Акчасы барлар балдарын тапшырып коет, бирок ал жакшы тың спортсмен эмес. Акчасы жок, кыйын спортсмендер кайра кетип калып атат, жана айылдарга кайра кетип калып атат деп атпайсыңарбы мына ошондо? Муну биз тамырынан жок кылып кыркабыз, Кудай буйрса. Алейкум, урматтуу Садыр Кожоевич. Аскарбеков Куатбек Кусенханович, Көкбөрү Федерациясынын башкы катчысымын. Бизде 3 суроо бар, бирок булар суроо буйрса сиз ийгиликке жетсеңиз, ошол биздин көйгөйлүү маселелерибизге көңүл бурсаңыз деп суранып атканбыз да. Биринчи суроо бул бүгүнкү күндөрдү өзүнчө билип жатасыз. Көчмөндөр оюндар Турцияны өзүңүз айттыңыз. Ал жактан бизге бүт дозу болуп атат. Өзүңүз билгендей, көчмөндөр оюндар Турцияга берген астында эки президенттин протоколу бар болчу. Биринчи документ, экинчи документ меморандум бар болчу. Эки министерствосунун ортосунда. Ошол меморандум боюнча биздин 7 түрү спорттун федерациянын түрү менен по правилам федерации, национальных федераций Турцияда көчмөндөрдө ошол оюндар ошол по правилам национальной федерации должны были проходить.
азыр ошол жактан бизге чоң бут тозуп жүрүшөт да. Бизде бүт документтерибиз кандай бут тозуу? Катыштырбоого же кандай? Биздин эреже боюнча, Тайгазан боюнча. Ошол эң чоң маселе ошол Тайгазан боюнча. Биз эгер ошол Турцияда көчмөндөр оюнубуз Тайгазансыз өтсө, анда бул элдештерде биздин улуттук оюнубуз өнүкпөй калып калат да. Биринчи суроо бул жака бул буюрса президент болсоңуз, бул маселени на уровне президента надо решать, да? Мы не в силах такие вопросы решить. Кудай буюрса, муну көңүл буруп карайбыз. Анан эми кандай болбогондо дагы эмдиги жылы ошол Көкбөрү оюндарынан Турциядан сиздер улакчылар, кыргыздын уул кыздары, баатырлары десем де болот, биринчини алып келесиздер деп мен терең ишенем. Тайгазанга тартасыңарбы же чийинге, курукка таштайсыңарбы, ошол биринчини алып келишиңер керек. А калган немени баягы правилаларын анан кандай экенин көрөбүз. Аны ошол казак туугандар алдырып салды деп атышпайбы? Алдырып салып баягы чийин кылып, курук кылып эле калтырып койду депчи. Кандай болбогон күндө дагы баары биринчини алып келесиңер деп мен терең ишенем. Анан кийин көтө турган Көкбөрүдө анан кийин көрөбүз да. Эми правиласы быйыл бекитип салышты да эми уже. Аны кайра караганга мүмкүнчүлүктөрү деле жок болуш керек. Ага кайра кайрылып келбейт болуш керек да. Ошон үчүн мен эч нерсе баягы убада бере албайм да азырчы. Анан кийинки эмелерде карайлык. Бизде кагаз түрүндө бүт жолдор бар. Мен уруксат берсеңиз сизге мейли бериңиз. Анан экинчи маселе ушул бүгүнкү күндөр Көкбөрү боюнча дүйнө деңгээлге чыгарган жана өнүктүрүү үчүн мамлекеттик деңгээлге атайын мамлекеттик Көкбөрү өнүктүрүү боюнча программасын түзүлүш керек. Буга чейин тиешелүү адамдар менен иштеп бир проекттерди жасап баштаганбыз. Бирок мамлекеттик деңгээлде Көкбөрү боюнча өнүктүрүү мамлекеттик программасын кабыл алына элек. Мамлекеттик деңгээлде бул оюндарды өнүктүрүү боюнча өзүнчө мыйзам бар. Бирок бул программа бүт улуттук оюндарга тиешелүү. Ошон үчүн ошол ичинен Көкбөрү атайын программа кабыл алсак, сиз тараптан жардам болсо алдына жылдырганга абдан чоң салымыңыз тиет эле. Ошон үчүн көңүл буруп койсоңуз. Көңүл бурабыз. Шайлоодон кийин Кудай буюрса келесиз. Биз болгон күчүбүздү жумшап силерге көкбөрүчүлөргө жардам беребиз. Анан наказ беребиз. Ал менин эле наказым болбойт, бүтүндөй кыргыз элинин атынан наказ беребиз. Биринчини алып келишиңер керек. Эгерде биринчини албасаңар, анда биз кийин тозуп албай коебуз, кабыл албай коебуз, анда Турткайдан ары кетишиңер керек болот. Албетте, тамаша иретинде айтып атам, бирок биринчини алып келериңерге ишенем мен. Анан дагы бир маселе, биз Көкбөрү федерациянын атынан сизге почетный грамота берели деп атабыз. Рахмат. Биздин өзүңүз билгендей ким эле койсоңуздар болмок. Бизге көңүл буруп, бүгүн быйыл Кубок президенти өткөргөнгө сиз өзүңүз 3 жолу көңүл буруп, ошол үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирип, грамота тапшыралы деп атабыз да. Рахмат. With